Туғандар, 43 миң долларға bir бөлмөлүү батир сатылат. Бирок bir бөлмөлүү батирди 2 бөлмөлүү кылып жасап, жаңы ремонт кылып коюптур, шашылыш түрдө сатууга койду. Ош шаарында, Наукатскийде, тагыраагы Атабаев көчөсү 154А дарегинде ушул үйдүн биринчи кабатында жайгашкан. Мына бул эки ак түстөгү пластик терезе ошол сатыла турган батирдин терезеси. Бул жагы мына Рудаки мектепке кеткен көчө. Оң жака чыгып эле туугандар 50 метр жүрсөңүздөр Мамуров көчөсү тагыраагы Эмпа заправканын алдына чыгасыздар. Бул жакта мына эки үйдүн ортосунан киргенде чекеде дүкөндөр бар. Бул жакта болсо мына унаа коюучу жайлары. Наркы үйдүн алдына, бул үйдүн алдына, ушул тарапка, арт жагына унаа койсоңуздар болот да. Батирдин ремонтун жаңы жасап коюптур. Бул жагынан киребиз. Бул үйдөн өзү жайда дагы бир квартираны тарттык эле. Ошондой эле 36 квадрат бир күндө сатылып кетти. Кудай буйрса, бул батир дагы ушу бир күндө сатылат деген ойдобуз. Мына кирдик. Мына киргенде кошуналар аябай мына ынтымактуу экен да. Коридордун ремонтундагы аябай жаркыратып, жакшы кылып жасап алыптыр. Анан полуна кафель басып коюптур. Кошумча буягында чип эшиги да бар экен, чип менен. Батир мына төрдө сол тарапта жайгашкан. Эшиктерин дагы жаңы эшик коюптур, мынакей караңыздар. Жаңы эшик койгон. Бул темир брон эшик. Ичине кирип көрсөтөбүз. Кана, бисмилла. Жаңы ремонт. Сиздер келип эле кирип жашайсыздар. Мына киргенде биринчи бөлмө бул бут чечме, тагыраагы ушу коридор. Анда мына сол тарапка кире турган болсок, бул мына көрүп турасыздар. Жашоо бөлмөсү. Зал, мейманкана, спальный, универсальный бөлмө десек болот да. Терезеси мына сыртынан көрсөткөн бир терезе. Отопление радиатору коюлган, бирок отопление жок. Бул домдо өзү отопление жок экен. Жашоочулар ушу отопление тарттырабыз деп мындай план кылып атыптыр. Бирок сиздер электрический печка менен отурасыздар да. Дуал мына жаңы обой болгон, моющий обой, полуна линолеум төшөлгөн, потолок мына натяжной, матовый, тегиз тартылган. Бир люстра илесиздер болду. Эшиктер мына хай-тек эшиктер коюлган, көрүп турасыздар. Андан кийин бул жака кире турган болсок, негизи бул документальный ашкана болгон. Ашканада мына газды дагы коридор жака чыгарып, ал жака өзүнчө ашкана жасап койгон, бирок бул спальный болуп калган да. Наркы бөлмө, бул бөлмө. Демек 2 бөлмөлүү болуп калды да булчу. Мунун дагы узун туурасы 3,5 4. Мына бул жакта бир терезеси бар. Терезелери бардыгы пластик. Дуал мына жанагы мындай кирпич имитациясы менен мындай обой. Бир башкача обой булчу. Мындай жумшак. Мындай жабыштырып жасайт экен, аябай жакшы чыгат экен бирокчу. Көрүп турасыздар, мында мрамор стилинде. Потолок натяжной. Бир люстра илесиздер болду. Бул жакта болсо мына санузели. Киргенде эле мына төрүндө ваннасы бар. Жуунуу бөлмөсү. Дуалдары гибкий мрамор менен жасалган, аристон коюлган, электроточкасы бар, смесителдери менен унитазы бул жака коюлган. Полу кафель. Бул санузел, тагыраагы ванна, жуунуу бөлмөсү. Ал эми бул жакта болсо ашканасы бар. Ушу коридордун төрүн ашкана кылып жасап алыптыр. Бул жакта болсо мына киргенде ысык суу, муздак суу, канализация киргизилиптир, анан газ дагы ушул жака тартылып киргизилиптир. Бул жерде өзү мына раковина коюлат экен. Ушул төргө өзү ашкана эмерегин жасап алса болот экен да. Бул жака газоэлектропечка турат. Вытяжкасы мына бул жакта бар экен. Ушул туугандар, бул жагы ашкана. Муну дагы ушу ашкана кылып жасап алыптыр. Негизи ашкана наркы кичине бөлмө болгон да. Аны бул жака көчүрүп чыгарыптыр дагы. Аны спальный кылып жасап койгон, муну ашкана кылып коюптур. Сууларын газ киргизип коюптур да. Ушул туугандар. Ушул батир. Эгер жаккан болсо, сүйлөшүп келишесиздер. Баасы 43 миң доллар кеми бар. Мына Наркыбеттеги батирди дагы биз жай мезгилинде тарттык эле, ушу бир күндө сатылып кетти да. 43 миң доллар. Келесиздер, кирип жашай бересиздер. Техпаспортторун бизге тартып жөнөттү, баары документальный экен. Жакса сүйлөшүп келишсеңиздер болот. Шытырга биягычы. Ошто Наукатский деп коет. Орусча Наукатский деп коет. Мамуров көчөсү менен ушу бияга Атабаев көчөлөрүнүн кесилиши. Атабаев көчөсү 154А. Биринчи кабат. Жакса сүйлөшүңүздөр, колдон чыгарбаңыздар. Бул жакта Рудаки мектеби бар. Бул жагы площадь жакын мисалы, азыр мына Мамуров көчөсү дагы жаңыланды. Дарыкана, айкча алмаштыруучу жайлар, кийим дүкөн, үй тиричилик буюмдар дүкөндөрү, мына жерде чайкана, кафелер бар. Негизи локация жакшы жер. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.